Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы бул Ош шаарында белгиленер туру боюнча мамлекет башы тапшырма берген. Анткени былтыр чүй өрөөнүндө өткөн. Мындан кийин ушул эгемендүүлүк бир эле борбор шаарыбыз Бишкекте өтпөстөн ушул эң башкы маанилүүсү ар бир областтардын борборунда өткөрүү боюнча тапшырма мына быйыл Ош шаарында өтүп жатат. Ал эми быйыл Ош шаарындагы негизги даярдык бул аябай чоң объектилер даярдалган. Бул 7 локацияда болот. Өзүңүздөр көргөндөй шаардагы бир топ өзгөрүлдү. Көп жерлерге ремонттор жасалды. Көп жерлерге атайын ошол брусчаткалары бастырылып, жаңыланып, мындайча айтканда жаңы концепция менен иштеп атабыз. Чоң өтө турган жерлери бул 7 локациядан болот. Бул желек сабы сайыла турган бул Сулайман Тобу музейинин астындагы жерге флагшток коюлуп, ошол жерден эртең менен саат 10дон баштап иш-чаралардын баары өтмөкчү. Анан стадиондо бул же могул площадьтын эки тарабында бул 7 областтан жана 2 шаардан келген конкурска катышуучулардын иш-чаралары өтмөкчү. Ал эми ушул азыркы күнү көрүп жаткан борбор аянтчабызда эң негизгиси эртең менен башталат дагы. Кечки 9да биздин мамлекет башы президентибиздин катышуусунда 9дан 10го чейинки чоң деңгээлдеги бизде Кыргызстанда жок техникаларды Ош шаарында биринчи жолу болот мындай. Анткени биз көчмөндөр оюндарында колдонобуз ошондой техниканы азыр Ош шаарында алып аябай чоң деңгээлде. Мына могул имараттын бети толо экран болот. Буякта 1000ге жакын киши массага катышып, коноктордун келүүсү 80 миңге чейин жакын киши күтүлүүдө. Мындайча айтканда аябай чоң ат оюндары ипподромдо болот. Мунун баары мына Бишкек шаарынын мэриясы дагы мына стадионду аябай жаңы калыпка келтирип аябай жакшынакай жасап берди. Аяка биздин спорт департаменти күрөш оюндарын, улуттук оюндар өтөт. Ал эми ат майданында дагы ат оюндары өтмөкчү. Мындайча айтканда 31 күнү эртең менен саат 10до башталган кечки түнкү 12ге чейин абдан чоң деңгээлдеги концерттер болот. Андан тышкары бул жакта элибизге сюрприз болгон бир жаңылыктарды дагы даярдап атабыз. Аны ошол 31 күнү көрмөкчү. Мындайча айтканда даярдык аябай чоң деңгээлде. Тапшырма Акылбек Үсөнбековичтен дагы Садыр Нуркожоевич дагы бизге абдан катуу талап койгон, чтобы элдин эгемендүүлүгүбүздү жогорку деңгээлде белгилөө боюнча. Анткени биздин ушул эгемендүүлүктү ар бир жараныбыз, ар бир ушул Кыргызстандын жараны өзүнүн көкүрөгүнө сактап калгандагыдай күндөрдү өткөрүү боюнча. Анан ошол эле майрам болуп, анан кийин эртеси жыйналып эчтеке калбай калбасын деп, атайын өзүңүздөр күбө болосуздар. Ошо 31 күнү биздин скульпторлордун конкурсу болуп, ошол биздин азыркы драм театрыбыздын астында айкелдер коюлду. Микро шаарларыбыз 7 область 2 шаардын өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн имараттарынан бери кичинекей макет түрүндө жасалып, бул дайыма кала турган, мындайча айтканда Ош шаарына ар бир областтын белеги болуп калмакчы. Мындан тышкары ушундай кеңейтүү иштерин жасап жатат. Анан дагы ошол Ош областынын губернатору тарабынан дагы, Ош мэриясы тарабынан дагы көптөгөн иштер жасалып, ушул Ош шаарындагы көйгөй болгон көп проблема бул суу маселесинин чечилип атат. Ошол күнү президентибиз атайын ачып күтүп барды. Мындайча айтканда жаан жайбы, каар жаабайбы таза суу менен камсыз боло турган резервуар ачылып жатат. Мындайча айтканда абдан көп иш-чаралар бар. Ал ошонун бири эң аягында ушу эртеден бери саат 10дон баштап 7ге чейин, кечки 19:00га чейин болуп, 19:00дон баштап ушул жерде чогулуп, 9дан 21:00дон 22:00га чейин биздин президентибиздин катышуусунда. Андан кийин эл үчүн атайындырылган Кыргызстандын жылдыздары менен даярдалган 2 сааттык дагы эл үчүн концерт болот. Ал өзгөчө концерт болот. Мындайча айтканда элибизге ушул эгемендүүлүк күнү жүрөгүндө эсинде дайыма калат деген ойдобуз. Талапка ылайык анан жандуу болсо эреге, жандуу. Бүт бардыгы жандуу болот. Анткени могул техникалардын баары Санкт-Петербургтан, Казакстандан, анан Кыргызстандан алынып келилген. Ошол жандуу үнгө дагы көркөмдүк жагына да жооп бере турган техника. Ошон үчүн биз жандуу ырдайла тургандыгын, андан тышкары программанын ичинде бул Кыргызстандын ичинде тренд болуп аткан, аябай жогорку деңгээлде бааланып аткан ырларды тандап алып, анын көркөмдүк жагын ошол Санкт-Петербург менен бирге иштешип, ошону ошол чоң экран менен байланыштыра турган болдук. Экрандын чоңдугу туурасы 102 метр, бийиктиги 14 метр имараттын бетине чагылдырылат да.